келинчегим азыр больницада жатат. Абалы күндөн күнгө оорулашып атат. Анан жанагы баалуу буюндардын септичкаларын жоготкондор, жана Кыргызстанга кетип аткан жана карындашыбыз акчасын жоготкон, булардын баардыгы азыр дооматы менде. Ошол баланын сүрөтүн көрсөтүп атын атап бир жарыялоо максатында келдиңизби? Саламатсыздар урматтуу Ишкимбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн бет картында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Москвада чоң суммадагы акчаны квартирадан урдаттык дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Маегибиздин алдында мен сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшө кетейин. Москва шаарында мыкты клиника издеп жаткан болсоңуздар, Метро Маринодо Medical Amir клиникасын сиздерге сунуштайбыз. Алдын ала жазылып калсаңыздар 10% арзандатуу каралган. Ал эми стоматология кызматы 24 саат демалыссыз иштейт. Жарнамалык тынугудан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою демалышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Саламатсызбы? Бүгүн бет картында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Даярбыз. Ассаламу алейкум, Ишкимбек каналынын катталуучулары. Негизи бул чыгарылышты силердин бет кабартында берүүңөрдү дайым көрүп турчубуз. Бирок бир күн өзүм дагы ушул жакта сүйлөп калам деп ойлоопмун. Бул жерге келгенибиздин себеби ушул акыркы күндөрү жеке өзүмдүн үй бүлөмө жана өзүм ошол 6-7 жылдан бери жашап жүргөн квартирамда бир өтө чоң көйгөй болду. Ошону бөлүшүп коюу үчүн келдим. Биз Академическая метросунда 6-7 жылдан бери квартира снимать этип жашайбыз. 2 бөлмөлүү квартира. 6 киши жашайт болчубуз. Ошол квартиранттарыбыздын бири Кыргызстанга кетип жаткандыгына байланыштуу биз адаттагыдай WhatsApp группаларга, анан жердеш урууга ушул көйкө местага бир эркек бала керек деп жарыя бердик. Жарыя бергенден көп өтпөй эле бир эркек киши кайрылды. Ушундай силердин берген жардамыңар боюнча кайрылып атам көйкө места деп. Мен түшүндүрүп бердим. Ушундай шарт, ушундай деп түшүндүрүп берсек, мага жакшы, мага жакты. Качан барып көрсөм болот деди. Анан ошол күнү эле кечки келип көрүп кетсеңер болот дедик. Анан кечкурун келди. Ушул адашпасам бир 35-40 жаш курактагыларда, курагы. Анан келип баары жакты мага, мен сөзсүз келем эртең деди. Анан биз дагы хорошо келсе анда квартирант бар болду, башкаларды албайбыз, сиз келсеңиз деп. Эртеси күнү обедтерге жакын келди. Келип жайгашып, анан өзү ушундай бир мындай башкача кыймыл аракеттери дагы мындай ага деп мындай 2 бөлмөлөргө кирип чыгып, ремонт бир аз начар экен. Мен өзүм стройкада иштейм, мен ушундай аябай жакшы стройка жагын жакшы кылам. Кааласаңыз ушул күн жылыганда ушул 2 бөлмөсүн тең мен аябай жаркыратып берем деп ушундай мындай тил табышып кеттик да. Эми азыр ойлосом тил табышып кетиппиз. Анан ошондой бир болуп жатып, анан ал күн өттү. Ал күн өткөндөн кийин мен такси кызматында иштегеним үчүн үйгө келип кетип турам. Анан түштөн убагында дагы үйгө келем.
Анан түштөн убагында үйгө келип, негизи түштөн убагына келгенде үйдө эч ким болбойт. Анан үйдө эч ким жок экен, бөлмөбүзгө кирип, анан тамактанып, анан ошол бир досубуз аябай зарыл акча болуп, кичине бир 50 миңдей акча сурады эле Кыргызстанда. Анан биздин ошол көптөн бери мындай расходубуздан тышкары келинчегим экөөбүздүн баягындай сары майда сактап жүргөн бир аз чогулткан акчабыз бар эле. Бир 600-650 миңдей рубльга. Анан ошол акчабыздан эми 50 миң рубльди берип турайын досума деп, анан күндөгүдөй эле ошол кийим койгон шкафчигибизди ачсак, негедир кийимдерибиз чачылып калыптыр да. Демейде андай чачылчу эмес да. Анан эми жакшы эле ойдо мен эми келинчегим жумушка барат, эми шашылып мындай неме кылса керек деп эле анан акча койгон кутучабызды ачсам, такыр акча жок. Анан мындай бир жүрөгүм шуу деп эле анан келинчегиме чалдым. Ушул акчаны сен башка жакка алдыңбы десем, жок, акчага мен тийишкен эмесмин дейт. Ошол жерде бир мындай муздак тер басуушундай жаман абал болуп кетти да. Эми баягы акча, эми бул мындай айтканда бир 3 жылдан бери топтоп жүргөн акчабыз да. Анан ошентип эмне кыларымды билбей эле анан келинчегим дагы эмне болду деп туруп калды телефондон. Эми аны дагы жала кылбайын деп анан жок, жакшы эле баары көрдүм, болду, таптым деп койдум. Анан эмне кылсам, бул акча каяка кетти деп, балким келинчегим башка жакка алып коюп же мен башка жакка алып коюп мындай унутуп калдым, эсимден чыгып калдыбы деп, мүмкүн болушунча бөлмөнү тытып издедим. Анан жок болду. Анан ошол кыжаалат болгон боюнча эми ишке алаксыйын деп жумушка чыктым, жумушка чыгып кеттим. Жумушка чыгып кетип, анан жумушта жүрсөм, келинчегим чалып калды кечкурун. Могул аркы бөлмөдөгүлөр ызы чуу болуп жатат деп. Анан эмне болду десем, ошол 1-2 сепичкасы, анан кымбатыраак наушниктери, анан бирөөсүнүн дагы акчасы жок экен деп. Анан кийин ошолдан келинчегиме айтышка туура келди. Биздин да акчабыз жок десем эле келинчегим телефондун артында бакырып эле биз ушундай неме болуп калды. Анан тезинен үйгө келсем, квартирадагылар аябай ызы чуу чыгарып жатыптыр. Анан мен айттым, биздин да акчабыз жок мына. Эмне болду деп, анан жана Кыргызстанга эртеси учам. Эртеси Кыргызстанга барып, ал деген жана чогулткан акчасына, алып кетип жаткан акчасына, апасынын операциясына акча кошумчалап, апасы менен Турцияга кетиш керек экен эле. Ошол өкүстү быйлап олтурат ал. Ал жанагы карталар блок болуп атпайбы? Ошого эми карталар блок болуп жатат деп, ал акчасынан, картасынан чечип алып, наличный алып кетем деп жаткан экен да. Анан байке акчамы таап бериңиз, мен болосо апам өтө оор абалда деп мага болгон арыз муңун айтып атат. Бирок мен эмне кылышымды билбей, мындай өтө жаман абалда калдым да. Анан ошентип туруп, эмне болгонун билбей, эми баягы биринчи эле оюм жана ошо жаңы келген квартирант кишиге кетти да. Анан келеби экен десем, жок, анан акыры чыдабай, эми качан келесиң, бир нерсе ала келесиңби магазинден деп айтайын деп шылтоолоп чалдым. Чалсам, телефон өчүк экен. Телефон өчүк болуп калды. Анан кайра чалдым, дагы телефон өчүк болуп калды. Анан баягы жайгашкан бөлмөгө кирип, кийимдерин карасак, эми кичине эле мындай бир орточо эле бир мындай сумкасына келген. Анан эч нерсеси жок, вещилериненчи. Анан болбоду ушул деп, берки квартиранттарым болсо эми сени алып калган. Эми мындай караганда чындыгында мен аны квартирант кылып алганмын. Ал уурдап кетти. Мындайча айтканда, алардын жоголгонунун жоопкерчилигин мен тартам да. Эми хозяин катарычы. Анан азыр ошондой өтө
милицияга берели десек, ал жерде биз мындай неофициальный жашайбыз да, мындайча айтканда жашаган жерибиз ал жер болгону менен өзүбүздүн жанагы регистрациябыз, убактылуу регистрацияларыбыз ар башка жакта. Ошентип милицияга да кайрыла албадык. Анан келинчегимдин бир аз мындай баш оорусу бар эле. Ошол күндөн бери келинчегим азыр больницада жатат. Абалы күндөн күнгө оорлошуп атат. Анан жанагы баалуу буюндарын, сепичкаларын жоготкондор, жана Кыргызстанга кетип аткан жана карындашыбыз акчасын жоготкон, булардын бардыгы азыр дооматы менде. Алып бересиң, таап бербесең мен ушундай группаларга жазам, сени шермендеңди чыгарам, сен өзүң эле биздикин алып алып, ошол уурдап кетти деп атасың дегенге чейин барып атышат. Анан машинемди сатып беркил ошол Кыргызстанга кетип аткан карындашыбыздан эптеп зорго кутулуп, бирок беркилердикин дагы эмне кылсам деп ушундай абалды, ушундай бир айла амалымды таппай жатам да азыркы учурда. Бүгүн бет кабарында берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Ошол баланын сүрөтүн көрсөтүп, атын атап, бир жарыялоо максатында келдиңизби? Жарыялаганга, мындай ооз-эки жарыялагандан башка эч неме жок, башка вариант жок. Себеби дегенде мен анын сүрөткө да тартып алган эмесмин, документтерин да көргөн эмесмин. Негизи ага чейин квартиранттарды эч качан мындай бир паспортун тартып алуу же сүрөткө тартып алуу деген нерсе болгон эмес да. Ошондуктан мен аны мындай сүрөттөп айтып беришим мүмкүн. Атын Керим деп айткан, эми ал атын мындай бир башка деле айтып коюшу мүмкүн. Анан кайсы Кыргызстандын кайсыл жагынан ал жактарын дагы сурап атмын. Ошол негизи бул берүүгө келгенимдин себеби бүгүнкү учурда ошол бүткүл квартира кармагандарга кайрыларым ушул. Жаңыдан келип жаткан квартиранттарыңарга мындай жакшы маани берип алгыла. Көңүл буруп, кандай адам, ушундай жагын. Силер дагы ушу бизге окшоп, өзүңөр дагы башкалардын акысына дагы күйүп калбагыла деп ошону айтып коюу үчүн келдик. Урматтуу мекендештер, аз чынында эле ошол карталар блок болуп, көпчүлүк мекендештерибиз картадан сызмат этип үйүнө сактаган мекендештерибиз дагы болуп атат. Бул берүүдө биз ошолорго бир кайрылат элек, акчаңыздарга сак болуңуздар. Азыр ошол Россия Федерациясында өтө көйгөй болуп жаткан карталары блок болуп, көпчүлүк мекендештер ошол коркуп акчаларын сызмат этип үйүнө сактаган мекендештерибиз дагы бар. Барыңыздарды этиаттыкка чакырат элек. Сиздердин да жүрөк өйкөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабарында берүүбүзгө кайрылыңыздар. Шаарындагы айымдар группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. 6000дик, 7000дик ушундай курткалар болгону 1500 рубльден сатылып жатат. Ар кандай цветтери, расцветкалары бар. Жетишип калыңыздар, группа контакттары менен бөлүшүңүздөр. Башка торговый центрлерде булар 6-7000 рубльден турат. Болгону бул жерде 1500 рубльге. Экөөнү алсаңыздар 3000 рубльге берет. Андыктан жетишип калыңыздар. Товкалар болгону 1000 рубльдан, и теди шубалар булар дагы 1000 рубльдан азыр акция болуп атат. Кожаный шымдарыбыз болгону 1000 рубльдан, классика шымдарыбыз дагы 1000 рубльдан. Жана ошондой эле көрүп атасыздар, качествосы кандай сонун курткаларыбыз дагы 1500дөн акция болуп атат. Жана ошондой эле сон болгон нондо бут кийимдерибиз тоже 1500дөн акция болуп атат. Айжана шоп дүкөнү болуп көрбөгөндө өтө сонун айымдар үчүн акцияларды койду майрамдарга карата. Андыктан группа контакттары менен жетишип калыңыздар. Болгон ушундай болгон леопард азыркы жазгы кие турган жука 1000 рубльден койду атайын айымдар үчүн деп. Ошондой эле ушундай мырзалар дагы айымдар дагы универсал, ар кандай цветтери бар. Буларды дагы 1000 рубльден койду. Андыктан жетишип калыңыздар. Андан сырткары бут кийимдерди 1500 рубльден баштап 2500 рубльге чейин койду. Алардын мурдагы баалары 5000ден 6000ден сатылган. Азыр болгону айымдар үчүн 1500ден 2500ге чейин бут кийимдерди койду. Ар кандай цветтери, расцветкалары бар. Толук маалыматты Айжана өзү түшүндүрүп берет. Андыктан жетишип калыңыздар. Болгону ушул акция 3 күн бою уланат. 2500дөн
Бул жакшынакай болгон сонун трикотажный платьяларыбыз дизайнерский мына көрүнүп турат. Галория деген фирманыкы, түлөбөйт, өңөчпөйт. Ушул платьяларыбыз болгону 1500дөн болуп жатат. Болгону 3 күн. Жетишип калыңыздар, айымдар. Майрамдарга карата өтө сонун акциялар болууда. Ушул жерде сонун двойкалар, спортивный булар дагы 3000ден болуп жатат. Футболкаларыбыз бар, турецкий, аябай сонун кече түшкөн. Ушуларыбыз дагы акцияда 2000ден. Жана ошондой эле көрүп атасыздар, турецкий, дизайнерский, фабриканын эксклюзивный платьялары, булардын бардыгына 30% майрамдарга карата акция болууда. Андыктан келип жетишип калыңыздар.